Assalamu алейкум, урматтуу көкөрү көрмандары. Сиздер менен кайрадан 10 топ каналы. Алдыда биз Норуз 2022 мелдешинин бомбардирлери тууралуу сөз кылабыз. Ошондой эле достук командасы сиздер жакшы билгендей 3-орунду ээледи. Команданын жетекчилиги оюнчуларга сый тамак уюштуруп, аларга белектерин беришти. Бул тууралуу дагы алдыда сөз кылабыз. Алгач биз Норуз 2022 мелдешинин бомбардирлери тууралуу сөз кыла турган болсок, аба ырайына байланыштуу бул мелдеште салымдар анчейин көп салынган жок. Бирок ага карабастан өздөрүн мыкты деңгээлде көрсөткөн чабуулчулар болду. Бул мелдеште 5 жолу өзгөчөлөнгөн 3 оюнчу болду. Дал ушул 3 оюнчу эң мыкты бомбардир деп атасак болот. Алар Сары Өзөн командасынан 2 оюнчу, тактап айтканда Сейитбек Анарбек уулу менен Кубантай Султан уулу жана албетте Ынтымак командасынан мелдештин мыкты чабуулчусу, мыкты оюнчусу Майрамбек Рыспеков. Сейитбек Анарбек уулу тайпалык баскычта Көкжал командасына каршы беттеште 4 салым салган. Ошондой эле финалдык беттеште командасынын жалгыз салымын салды. Ошентип жалпы бул турнирде 5 жолу өзгөчөлөндү. Ал эми Кубантай Султан уулу тайпалык баскычта Көкжал командасына каршы 2 салым салса, жарым финалдык оюнга тете болгон Алатоо командасына каршы хет-трик жасап, жалпы 5 жолу өзгөчөлөндү. Ал эми Майрамбек Рыспеков бул турнирде 3 оюнда тең өзгөчөлөнө алды. Алгач Мурас командасына 2 салым, андан кийин Достук командасына 1 салым, финалда чечүүчү делинген 2 салымды салды. Бомбардирлер тизмесинин кийинки саптарына жайгашкан оюнчуларга токтолсок, бул турнирде 3 салым салган бир нече оюнчу бар. Алардын катарында Манас Ниязов. Манас Ниязов бул турнирде 3 жолу өзгөчөлөндү. Көкжал командасына каршы беттеште дубль жасады. Ал эми 3-орун үчүн болгон Достукка каршы беттеште өз командасынын жалгыз салымын салды. Ынтымак командасынан 3 салым салган 2 оюнчу бар. Алар Нуржан Мелисбек уулу менен Өмүрбек Эсен уулу. Нуржан Мелисбек уулу тайпалык баскычта Мурас командасына каршы оюнда 2 салым, Достукка каршы 1 салым салган. Ал эми Өмүрбек Эсен уулу Мураска каршы 2 салым жана финалдык беттеште дагы 1 жолу өзгөчөлөнгөн. Сары Өзөн командасынан 3 салым салган бир нече оюнчулар бар. Алар Султан Русланов, Иржан Тургунбаев, Рустам Тыналиев. Аталган оюнчулар Көкжал командасына каршы болгон беттеште өзгөчөлөнүшкөн. 2ден салым салган оюнчуларды атап кетсек, Алатоо командасынан Нурдин Болотбеков менен Аскат Аскаров. Нурдин Болотбеков Көкжал командасына дубль кылса, Аскат Аскаров Көкжал командасына жана Сары Өзөн командасына 1 жолудан салым салган. Ал эми Достук командасы бул турнирде болгону 3 гана салым салды жана дубль жасаган эч ким жок. 3 салымдын авторлору Арген Абдуллаев, Эрсултан Айдархан уулу жана Улан Насакеев. Көкжал командасынан дубль жасаган оюнчу Исхак Өмүрбек уулу Сары Өзөн командасына каршы болгон беттеште 2 салым салган. Мурас командасынан дагы 2 жолу өзгөчөлөнгөн оюнчу бар. Ал Назар Кошумбаев 5-орун үчүн болгон беттеште Көкжал командасына каршы оюнда 2 жолу айырмаланган. Ошондой эле Сары Өзөн командасынан Илдар Шахтарбек уулу жана Ынтымак командасынан Кушо Илис уулу дагы бул мелдеште 2 жолудан салым салышты. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бул турнирдин бомбардирлер тизмесин сиздерге айтып кеттик. Ош облусунун Достук командасы тарыхы бай командалардын бири. 2014-жылдан бери жогорку деңгээлде оюн көрсөтүп келе жаткан команда бул турнирде 3-орунду ээледи. Мыктыбек Туташев баш болгон жетекчилик турнирден соң команданы сый тамакка чакырып, алардын байгелерин тапшырды. Алдыда дал ушул аземди назарыңыздарга салабыз. Биздин жеңишибиз эмнеде? Биздин жеңишибиз мына кече барып Бөөдөгүстүктөн сырткары тынчаман ойноп келгенибиз ошол жеңиш. Жакшынакай оюн көрсөтүп, элге жакшынакай оюн тартуулап барып келгенибиз ошол жеңиш. Көкбөрүбүз жогорулай берсин, өсө берсин. Балдарга ден соолук бардыңарга, аманчылык. Кече ошол 3-местага берилген грамоталар бар эле, ошону сиздерге ыйгарып койгонго уруксат эткиле, жигиттер.